өзү big data деген понятие болот, укмуңуздар эле. Чоң маалыматтар деп коет. Анан маалыматтардын көбү өкмөт мамлекет топтойт да. Анан мамлекет өзүнчө маалыматтарды ачык кармайт. Анан ишкерлер ошол маалыматтарды алып, кызыктуу тиркемелер жасап алат. Мисалы, карт-чек барбы Кыргызстанда кандай? Мисалы, номерди киргизесиң, анан канча штрафтар бар, ошолорду билсең болот. Ошол баардыгы мамлекет топтогон маалыматтарды алып, ишкерлер кызыктуу приложениялерди жасап атышат. Айыппулдук текшерүүгө. Айыппулдук текшерүүгө. Коопсуздук шаар, Анан кийин эрте карасаңар, ушу мамлекеттик веб-сайттын списоктарында ушундай ресурстар болчу. Пандемияларда жаңы веб-сайттар кошулду. Бул Гедугов.кг, ошолордун веб-сайттарында бала бакча жана окуучулар үчүн ресурстар болчу. Ошону колдонуу үчүн алар топко кирип кетишти да. Бул адам колдонуп баштады, бирок веб-сайттары кичине татаал, юзабилитиси деген жок, анан кийин көп нерсени да үйрөтүш керек, анан кийин навигациясы да кыйын да. Ошол ресурстар керек, маалыматты табуу үчүн өзүнчө азап. Жөн эле ошо министерствону бир драйвный отделение барып эле сурасаңызчы, оңоюраак болот да кээдечи. Бул Кыргызстанда бир кемчиликтери бар да, санариптештердин ошону ошол эмеден да жанагы пирамидадан ортодогу профессия азыраак болгон үчүн ошол мисалы ортодогу дизайнерлер ошо веб-сайтты именно бизде 80% смартфондон болот да, ошол смартфонго лайкташтырып жасаган дизайнерлер жок да, мисалы дизайнерлер аз UX дизайнерлер бар. Анан алар ноутбукка жасайт, ноутбукта сонун көрүнөт дагы, телефондон Чиновник өзү бир принцип бар. Биринчи мобилдүү деген. Ал деген принцип веб-сайт же тиркеме жасаганда биринчи мобилдик телефон үчүн жасаш керек экен да. А бизде компьютер үчүн жасап коет, экраны мындай эмес, мындай мисалы да. Анан кийин ошону айыз көрсөтүп кетти 85% биз интернетте телефон аркылуу кирсек, ошонун маалыматтын баардыгы компьютер үчүн жасалса, эч кандай туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн жасаганда биринчи мобилдүү жасалып, анан компьютерге көчүрүлөт.